Mato Nasihat Radyosu'nun oğuçular, jana telekörüçüler, sizlerin nazarınızda kayradan hemen Şarapa Baktajan Akimovic, birinciden bütkül alam жоқ jelden jaratkan, oşol zattın buyruğundan taňatypda kun batkan, çynnyga jaratuvçy Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana Peygambarыбызга жүрөгүбүздөн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, өзгөчө кылып жаткан умра сафарларыбызды Аллах Таала толугу менен кабыл кылган болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Ушундай улуу болгон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Al-İmran surasının 29. ayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hüküm berip aytat. Sen özüңdün ümmetlerine aytqın, eger deseler жүрөгүңөрдө кайсы бир нерсени сыр сактасаңар дагы, жок, сыр сактабастан ачык айтсаңар дагы, Аллах Таала аны билүүчү. Ал эле эмес, Аллах Таала асмандагы, жердеги нерселердин бардыгын билип турат. Аллах Таала бардык нерсеге кадыр, бардык нерсеге күчү жетет. Ушуну айтып жеткиргенде де акыйкатта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге айтып жеткирди. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, эгерде албетте Аллах Субхана Таала сиз биздин ичибиздеги сырткы көрүнүштөгү бардык сыр сактаган ниеттерибизди дагы Аллах Таала билип турган болсо, анда урматтууган бүгүнкү теманы биз жакшы ниет жарым ырыс деген темада сөз кылмакчыбыз. Андыктан 1 саат бою алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Албетте биз Насихат радиосу 90.9 жыштыгында түз эфирдебиз. Эми урматтуу тууганым, той болот, анын эртеси дагы болот. Өлбөгөн жан өрүк жейт демекчи. Ооба, 2023-жылы дагы болду. Анын бүгүн 11-күнүн дагы өткөрүп жатабыз. Андыктан келиңиздер, ушул дагы мындан ары канча убакыт, канча күн, канча жыл жашайбыз, Алла гана билүүчү. Мына ошол нерселерди жакшы ниет менен, жакшы ой, жакшы иш, жакшы амалдар менен баштап ишти аткара турган болсок, албетте бул дүйнөдө дагы өкүнбөйбүз, ахиретте дагы өкүнбөйбүз. Ушуга чейин эле былтыркы жылда канча адам менен сөгүшкөн болсоңуз, канча адам менен урушуп талашкан болсоңуз, бирөөсүнө дагы чынында эле ыраазы болгон жоксуз. Эмне үчүн ушундай кылдым экен деп өкүнгөн күндөрүңүз болду. Ал эми канча адамдар менен жакшы мамиледе болуп, жакшы сый урматта болуп, жакшы сөз угуп, жакшы сөз айткан болсоңуз, канча кубандыңыз урматтууган. Демек, бул өткөн күндө бизге сабак болуш керек. Андыктан бардыгыны жакшы ниет, жакшы сөздөр менен, жакшы амалдар менен баштай турган болсок, анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылынган хадисте дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дал мына ушундай айткан: амалдардын бардыгы ниетке байланыштуу болот. Адам баласы кандай ниет кылган болсо, ошол ниетине жетет. Кимдин көчүүсү Алла үчүн жана анын элчиси үчүн боло турган болсо, анда анын көчкөндүгү Алла жана анын элчиси үчүн болду. Ал эми кимдин көчкөндүгү дүйнө үчүн, же дүйнөгө жетүү, же бир аялга үйлөнүү боло турган болсо, анда анын көчкөндүгү дал мына ошон үчүн эле болуп калды дейт. Андыктан урматтуу тууган, ар бирөөбүздүн жакшы ниеттерибиз, жакшы амалдарыбыз бекем боло турган болсо, анда Аллах Субхана Таала ошого жараша сиздин даражаңызды көтөрөт, ошого жараша сизге сооп берет, ошого жараша сиздин иштериңиз алдыга жыла баштайт. Анткени Абу Хурайра жана Абдуррахман ибн Сах разияллаху анхумалар риваят кылынган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах Таала силердин тышкы денеңерге жана тышкы сүрөтүңөргө карабайт, бирок Аллах Таала силердин жүрөгүңөргө жана кылган амалыңарга каратет. Чынында эле Аллах Субхана Таала адам баласын ушунчалык сулуу кылып жараткан. Албетте Тин сүрөсүндө ахсани таквим дейт го. Ушунчалык сулуу, ушунчалык жагымдуу көрүнүштө жараткан. Ошону менен биргеликте Аллах Таала сиздин тышкы денеңизге, күчтүүлүгүңүзгө, алсыздыгыңызга, деге эле сиздин сүрөтүңүзгө, актыгыңызга, сарыгылыгыңызга, каралыгыңызга карабайт, балким жүрөгүңүзгө карайт, балким кылып аткан амалыңызга карайт. Ошондуктан бардыгы жүрөктөрдө калган адамдарга таза коюп, жүрөктө эч кимге кир сактабастан бардыгын кечирүү менен биргеликте жакшы амалдарды кыла турган болсок, албетте Аллах Субхана Таала даражаңызды көтөрөт. Аллах Таала дегеле сиздин кылган амалыңыздын бардыгын текке кетирбейт, урматтуу тууган.
Oşondayla Yazid ibn Ma'an ibn Yazid ibn Ahnas raziyallahu anh rivayet kılat. Al özünün atasından, jana çoğun atasından ekoten sahaba olgan. Al aytat, kim? Abi Yazid aytat. Yazid kana abi yok. Oşonda Ma'an raziyallahu anh aytat. Atakem Yazid sadaka beriş üçün dinardı çöntөгүнөн alıp çıkıp durup ne kıldı? Meçitke bir adamdan aldığına koydu deydi. Koygondo anı ne kıldı? Ma'an muhtaç eken balası, Yazid'in balası Ma'an muhtaç eken barıp alıp aldı. Atası koygon, başka birov alsın degen jakşı niyette bergen sadakаны balası alıp aldı. Algandan keyin atası aytıdat, balam, men bunu sen üçün bergen jokmун. Men uşunday jakşı niyet kılıp, oşol adam muhtaç bolsa, oşonu aldım dedi. Balası aytıdat, men oşoga muhtaçmын da depçi. Oşonday bolsa dagı saga karaganda al muhtaçırak, men aga koydum. Eki o talaşıp tartışıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip bolgon okuyana aytıp bergen üçülda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıdat, "Lekema navayta ya Yazid. Yazid, sen neni niyet kıldın? Oşol muhtaç adam alsın, sovap bolsun, men dagı şunday bir bereşendik kılıp kalayın dedin ele, demek oşol niyetine jettin, muhtaç adam aldı. Veleke ma akhasta ya Ma'an, Ma'an sen emnen aldın, sen kança akça aldın, kanday niyette aldın, demek oşol alganın sen üçün dedi. Bul jelde urmat tutugan eng negizgisi jakşı amal, jakşı niyet gana bolup jatat. Oşondan aytıp keteyin degenim, negizi urmat tutugan ibadat üçkö bölünöt. İbadat üçkö bölünöt. Mal menen bolgon ibadat, dene menen bolgon ibadat, jana mal, dene, can eko birigip bolgon ibadat bul üçkö bölünüp eseplenет. Mal menen bolgon ibadat, sadaka berdiңiz, zekat berdiңiz, бүгүnkүнү күн суuk болду, kömür alıp berdiңiz, жардам berdiңiz, продукт alıp berdiңiz, kiyim keçe alıp berdiңiz, bul mal menen bolgon ibadat. Al eme can menen özüңüz namaz okudunuz, oroza karmadınız, darat aldınız, Kur'an okudunuz, dua kıldınız, bayan ayttınız, uqtunuz, bul can dene menen bolgon ibadat urmat tugan. Ekö menen dagı bergen ibadat, umraga bardınız, ajıga bardınız, ekö menen dagı çoğu bolgon ibadat. Oşontan ibadattardın eң çoğuraga kaysıl dese, ekö birikkeni çoğu bolup eseptenilet urmat tugan. Түшүнүктүү болуш үчүн мына мен alhamdulillah maqtanış emas, Allah Taala'nın bergen fazileti 28 yıldan beri namaz okuymun. İmammun meçitte, cumalı bayan kılotam, ötötam, çıkıp durup cuma bayan kıldın, namaz okudun, 5 namazga imam boldun, çıksan hiç kim sizdi namazaka deveyt. Men 28 yıldan beri namaz okudum, imam bolotam, ne kılotat, hiç kim meni namazaka deveyt da, körüşkönдөчü. Biroq bir ile jola ajıga barıp gelseniz, bir jola umraga barıp gelseniz, ne de bardığı Hacı apa, bardığı acı dep kalışatırmat tuğan. Nege bu canınızdağı, malınızdağı ibadat ekoten koşa bolgonduktan daracağınız biyik boldu degen söz. Muna oşontan kansedak urmatı tuğandar, жаңы жылды maşallah 2023 жылды толугу менен ибадат менен өткөрөйүн, жакшы ниет кылайын, мындан дагы жакшы адамдар менен мамиле кылып, жакшылыгымды көбөйтөйүн деп жакшы ниет кыла турган болсоңуз, албетте урматтуу туган ниетиңизге жараша жете бересиз. Ал эми эгерде ниет жаман боло турган болсо, анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качанда эки мусулман, экөөтөн кылычы менен бири-бирини өлтүрөт деп согушканы чыга турган болсо, урушканы чыга турган болсо, анда өлтүргөн адамдагы, өлгөн адамдагы экөөтөн дозокко түшөт dedi. Sahabalar taң kaldı. Allah'ın elçisi, makul, mınal öldürgen adamga bul öldürdü, bul dozokka düşü makul, anlık ile. Bırak ölgün adam da emne günü, emne üçün dozokka düşüt. Dediler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, eğer de bul öldürmekinde bul öldürmek. Ekönten niyeti biri-birini öldürü bolgon, oşontan ekönten dozokka dedi urmattıgan. Mına oşonduktan bul bizge savak boluşu gerek, albette kimdin niyeti kançalık jakşı bolo turgan bolsa, Allah subhanahu taala oşoga jarasha soğunu berödet. Sizin içki jüröңүздө albatta biz mu'min musulman degele İslam dininde tışkı, zahir, körünüşüne karap öküm çıkarı vergen menen içki jürök Allah Taalaga tapşırılat. Anı Allah Taala azırla Kur'an'da aytı öttük. Ali İmran suresinin 29. ayetinde Allah Taala aytıyorlar: "Ve in tuhfu ma fi sudurikum." Sizler jüröңүздө kaysı neseni sır sakta
бардыңар, Аллах Таala билип турат. Мындай унчукпай отуруп эле жылмайып күлүп койдуңуз, Алдыңыздагы адам не болду? Айтып күлөй. Деди, "Жок, жөн эле, анан ил айтпа эле, менен күлөм да" деп койдуңуз. Өзүңүз бир нерсени ойлодуңуз, башка бирөөгө айткан жоксуз, сыр сактап калдыңыз. Айт десе деле, "Не күлөп атасыңыз?" деп, "Не, иламак беле менен күлөм да" деп эле жылмайып койдуңуз ма туган? Эч ким билбейт деп ойлойсуз. Бирок Аллах Таala билип турат, Аллах Таala көрүп турат, Аллах Субхана Таala угуп турат. Ошондон Аллах Таala өзү айтып атат: "Ва я'ламу ма фис-самавати ва ма фил-арз." Кала берсе, асман менен жердин ортосунда эмне кыбыр эткендин бардыгы Аллах Таалага белгилүү. Аллах ала кулли шейин кадир. Алла Таala бардык нерсеге кадыр зат урмат туган. Эгерде качан сиз ушул нерсени түшүнүп, ар бир нерсени жакшы ниет менен кыла турган болсоңуз, Алла Таala көрүп турат, Алла билип турат, Алла угуп турат, Алла Таala ыраазы болсо, болду деп иш кыла турган болсоңуз, анда сиз эч бир амалыңызда чарчабайсыз, эч бир амалыңыздан тажабайсыз. Adamlar görsün, el maqtasın dese, anda bat ile çarçap kalas. Bat ile tacap kalas. Ayça uşlarına, buların bari körbeyt, buların bari bilbeyt, deyip kalas. Antkeni urma tutuğan, elde uşundaylar. 5 kol baravar emestet. Siz жақшы niyet kılıp, uşul gün soğup ketdi, kömür alıp bereyin deyip, alıp berip yatkan bolsanız, elde razı kılayın deyip otasız. Elde razı kılayın deyip otasız. Alıp berip yatsanız, eldin arasında söz uşundaylar süylönöt. Ne oldu? Şaylağı jakındap kaldı o. Emne maksatda bir otasыңар деп. Күн суық, ошо муктаждарга берип атабыз. Албасаңыз албай эле коюң десең дагы айтат. Эмнеге бөлүнүп атасың? Берсең норманы бербейсиңби депчи. Мындайды көргөндө сиз бат эле чарчап каласыз. Булар жакшылыкты билбейт экен депчи. Жок, Алланын ыраазычылыгы үчүн бере турган болсоңуз, ал мактайбы, же артыңыздан сүйлөйбү, жамандайбы, анысы кызыктырбай турган. Ошондуктан Алла ыраазычылыгы үчүн бергенди, Алла ыраазычылыгы үчүн жакшы иш кылганды бардыгыз үйрөнө турган болсок, анда кылыш жеңил болот, оңой болот, чарчабайсыз, тажабайсыз. Ооба, урматтуу тууган, бул берешендерге боло турган болсо, алып аткан адамдагы сиз кадырына жетиңиз урматтуу. Канчалык деңгээлде күчүнүн жетсин, бирөө аз берип атат, бирөө көп берип атат, бирөө майдасын берип атат, бирөө иригини берип атат. Кансы дагы ого шүгүрчүлүк кыла турган болсоңуз, Аллах Таала башка жактардан дагы бере турматтуу. Шүгүрчүлүк кылбастан наразычылык боло турган болсоңуз, күндөн күнгө сизде азай берет, күндөн күнгө муктаждыгыңыз күчөйө берет. Андыктан бардыгыз колубуздан келишинче жакшы иштерди кылып, урматтуу тууган, niyetlerimizi жақшы кылуунун аракетini кылайлы. Ооба, урматтуу тууган, биз алхамдулилlah 1 ай бою тыныгуу болуп калды. Андыктан умрага кетип калдык. Азыр урматтуу тууган, мына ошого байланыштуу бизде суроолорубуз өтө аябай көбөйүп кеткен экен. Андыктан мүмкүн болушунча суроолорго жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Биздин номерибиз түз эфир экранга чыгып калды. 0705 96 94 41 номерине түз эфирде SMS калтырсаңыз, урматтуу тууган, биз жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Ооба, адаттагыдай эле талак маселеси туурасында бербегениңиз жакшы болот. Анткени бул түз эфирден чечилбейт, деги эле телефондон чечилбейт. Татаал маселе, ал үчүн биздин центральный мечитибизде атайын муфтиятта 2 адам бар, урматтуу тууган, ошол жакка барып чечип алсаңыз болот. Ошондой эле төшөк маселеси, бул сиздин жеке кызыкчылыгыңыз болгондуктан, аны жекече жолугуп сурап алсаңыз жакшыраак болот. Ооба, сиз машинадасыз, сиз өзүңүз жалгызсыз, досторуңуз менен бирге отурасыз, ушул боюнча сурап коеюнчу деп атасыз. Канчалаган бир туугандарыбыз уяттуу адамдар менен, деги эле үй бүлөсү менен олтуруп бизди угуп аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу тууган, аларга дагы ыңгайсыздык жаратпастан сиздерди туура түшүнөт деп биз ишенебиз. Андыктан бүгүн биз суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз иншалла. Асыр менен шамдын ортосунда Куран окуса болобу дейт. Ооба, болот. Бирок муну адат кылбаңыз, урматтуу тууган. Асыр менен шамдын ортосунда эс алганыңыз жакшыраак. Өзгөчө биз медреседе асыр менен шамдын ортосунда балдарды ойно, турникке тартын, футбол ойно, чурка, жүгүр, ажымана жаса, физаратка кыл дейбиз, урматтуу тууган. Анткени ар дайым бул учурда адат кылып алганда башыңыз оорукчан болуп калат, башка зыян болуп калат. Ооба, жөнөкөй эле көп эмес, кадимкидей бирөөгө Куран окуп коеюн дедиңиз, жаттаганыңызды эле жөнөкөй окуп коеюн дедиңиз, эч нерсе болбойт, окуй бересиз. Мында эч кандай күнөө болбойт, балким сооп болот. Пешин намазы менен асырын намазынын аралыгы аябай жакын убакта окулса болобу? Жумушум
түшкү тыныгы учурuna келип калат. Негизи убагында өз убагында окусам болот. Бирок жанымдагы иштеген kişiler jaman oylop kalbasın dep okugan uçurum jakın bolup kalıp jatat. Ova siz aytkanday demek öz uçurunda bolatmasa jok adamdарды jaman oylop kalat dep oylobоңда sizçi. Balkim men öz wagында okusam uşular dagы көрүp okup kalat degen jakşı niyetте okuңуз урматтуу тууган. Азыр Кудайга шүр өзгөчө биздин жерде биздин мамлекетте бардыгы түшүнүп калды. Кале берсе окуйм десеңиз жай намазга чейин берип, сууга чейин даярдап берген учурлар болот. Эми бар калган оз окугандан кийин бир ушул окуп турсун деп, балким бардыгы жакшы көрөт. Анан сиз өз учурунда окуй бере турган болсоңуз, ооба кыскара окуң да, бирок чойюп албайчы. Кыскараак өз убагында, бардыгы өз убагында. Эми кээкеде болбой калды, асырга жакыныраак боло турган болсо боло берет, бирок карахият, жек көрүлгөн, макруh болуп кала турматы туган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эң жакшы амал кайсыл дегенде, өз убагында окулган намаз деген, өзүнүн убагында окуган аракетini кылыңыз. Анан жакшы ниет кылыңыз. Алдымдагылар булар дагы окуп үйрөнөт, булар дагы кызыгат, булар дагы келе баштайт дең, жаман көрөт деп кайра жаман ойлобостон. Багымдат намазынын убагында уктап калсам, кайра кайсы маалда окусам болот. Кайра күн чыккандан кийин окусаңыз, күн найза бою көтөрүлгөндөн кийин пешин намазга чейин окусаңыз, сүннөтү менен кошо окуйсуз. Ошол вакытта окусаңыз болот. Эми инсан дагын турдуңуз, дагын жумушка кетип калдыңыз, баш колдуңуз, пешин намазга чейин окуй албай калдыңыз. Пешинден кийин каалаган учуруңузда окуй бересиз, каза болгон болот, фарызыны гана окуйсуз. Assalamu alaikum урматтуу ажеке, суроом бар. Бир тууган эжемди жин бар киши, не дейт? Тууган эжемде жин бар имиш. Bir tacik moldası aytkan eкен. Ejем özü da aytat, үйдө тарактап тынчтык жок деп. Balasında uqtatbayt eken. Erkekterdi jaktırbayt deyt. Жооп күтөм, эмне кылса болот. Биз Москвадабыз. Москвада болсоңуз, ошол жактагы Москвада. Аны чынында эле ал жакта бизден машалла сүйүн ажы бар, сүйүн ажы, сүйүн дамылмаз. Ошого барып жолугуңуз, ошол биздин муфтияттын атайын ошол жактагы өкүлү, элчиси, ошого жолугуңуз. Андан урматтуу туган, бүгүнкү күнү биз адамдар жалпы эле ушундай ойлоп калды. Кичине бир нерсе болсо менде жин бар окшойт. Барсаңыз эле ручканы бир жеңиңизге тыгып көрүп мындай чочутсаң, ооба жин бар экен. Жок, урматтуу туган. Жин бар адам менде жин бар деп айта албайт да. Менде жин бар деп айта албайт, урматтуу туган. Анан мындай кылсаң сиз эмес, мен деле чочуймун. Чочуган адамдын бардыгы деле жин боло бербейт, урматтуу туган. Ошондуктан негизиден мүмкүн болушунча эмне кылыш керек? Таза жүргөн аракетин кылыш керек. Анан ошо сүйүн дамыла бар. Азыр мен билишимче бул умрада келгенден кийин ошого жолуксаңыз, иншалла бир себептерин айтып берет. Биздин 1 жашка жаңы чыккан кызыбыз жол кырсыгынан кече күнү чарчап калды. Бүгүн жерге берилди. Наристелердин кабыр жашоосу кандай болот? Аларда деги кабыр жашоосу барбы? Мен кандай амалым амал кылып турушум керек. Машалла, жаш наристе боло турган болсо, мында эч кандай күнөө жок. Булардын кабырындагы жашоосу бейиш болуп эсептелинет. Булар Кудай буйрса, сиз толук мактансаңыз болот. Менин ахиреттик балам бар депчи. Сизде ахиретте дагы үчө балаңыз бар. Кыямат күнүндө булар ата энесине не кылат? Дозокко парыда болот. Ошондуктан Аллах Таала сизден дагы жакшы көрөт экен, алып кетип терек. Эми ошол жол кырсыгынан болгондо бул жөнөкөй эле себеп болуп калды, урматтуу туган. Бардыгыз билебиз, Аллах Субхана Таала адам баласын жаратып, анан жан аналарга Азраил периштени койгон, жан алгыч периште. Аны не дейбиз? Алды периште да айткан жок, адамдар менен жек көрүп калат. Мен албайм дегенде Алла Таала айткан жок, сени жек көрбөйт. Мен себебини кылып коёмун, ошол учурда жанын аласың. Кандайча? Жолго чуркап чыкты, машина келип уруп кетти. Ушул учурда жанын ал деди, жанын алып койду. Адамдар Азраил периштеден көргөн жок, машинадан көрүп калды. Сен каттуу айдабаганда өлбөйт эле. Бир адам не кылды? Баратып эле чалышып кетти, ташты тебип алды. Ошол учурда Алла Таала жанын ал деди, алды. Ушул таш болбогондо
uşu ташты койбогондо, ал теппегенде, көзүн караганда деп эле кыскасы себептеринен көрөбүз. Азыр периштеден көрбөй калдык. Ошондуктан сиз эми эмне кыласыз? Толук сабырдуулук кыласыз дагы, Куран окуп, дуа кылып, Аллах Тааладан кайра дагы акыл эстүү, өңү түстүү перзенттерди сурай бересиз. Ассаламу алейкум дамыла, кантип адал араксыз той өткөрөбүз? Оңой эле урматтуу тууган, оңой эле. Өтө оңой болуп калды бүгүнкү күнү. Жалпы адамдар дагы мына ошону каалап калды, араксыз. Айтың, мен не кылбайм, арак сатып албасаңыз эле болду да урматтуу. Туугандарга башында айтып коюңуз, мен арак койбоймун. Адал той, ичип келбегиле. Суранам, анткени мен той берип атам, мен кызымды турмушка чыгарып атам, же уулумду үйлөп атам, ушул экөө өмүр бою бактылуу жашап кетсин. Тарынасыңбы, тарынбайсыңбы, ал өзүңдүн ишиң, бирок арагы жок, той өткөрөм деп эле ошону сатып албастан, аракты койбостон эле урматтуу тууган, тойду баштасаңыз, өзүдөн өзү өтүп кетет. Канчалаган тойлорго барып атабыз, Кудайга шүгүр, бардыгы. Олтургандар дагы кубанычта. Бүгүн тынчыраак уктайт экенбиз деп, аялы, эркеги дебестенчи, сонун болот экен, ушинтип эле өткөрүш керек экен деп бардыгын ниети ошол да. Анан тойго келгенде эле не кылып калат? Бир тараптан эми койбосоң болбойт да, сен албасаң мен алам деди. Алба, бул менин балам, бул менин кызым. Булардын тагдыры, булардын келечеги мен күйөм, күйө турган менмин. Сен ала турган болсоң, ошончалык акчаң көп болот болсо, үйүң апардагын калаган адамга бере бер деп катуу эле айтып туруп урматтууган, тойду баштай бие турган болсоңуз, адал араксыз тоюңуз өтүп кетет. Ассаламу алейкум, кандай кылсам үйдө береке болот? Үйгө киргенде урматтууган бисмиллахны айтып кириңиз. Үйгө киргенде бисмиллахны айтып кириңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып кириңиз. Үйгө киргенде оң бут менен кириңиз. Үйгө киргенде урматтууган, уруш талашты токтотуңуз. Бизде сөз байго, бир күн тополоң, бир күн уруш жаңжал болгон үйдө 40 күн береке качат дейт. Ошондуктан урматтууган, үйдөгүлөр менен жылуу, жумшак, жакшы сөздөрдү айта турган болсоңуз, береке келет. Тополоңду уруш жаңжал токтотуңуз. Өзгөчө урматтууган, адалдан эмгек кылыңыз. Андан кийин не дейм? Намазды көбүрөөк өз убагында окуңуз. Үйдө кабырга айлантып койбой, нафил намазды да окуп туруңуз. Ошол эле учурда үйдө Куран ачып окуп туруңуз. Өзүңүз Куран ачып окуганды билбесеңиз, алхамдулилла азыр ошол теледен деле не кылат, 24 саат Куранды коюп берет. Ошол Куранды окутуп коюңуз. Антпесе телефондо Кураныңыз бар, аны коюп коюңуз. Үйдө Куран жаңырып турсун, иншалла береке болот. Ассаламу алейкум, мен өзүм намаз окуйм, күйөм намаз окубайт, кантсем болот окуш үчүн? Жылуу сөздөрдү көп айтыңыз. Анан дуа кылыңыз. Күйөөңүздүн кийимдерини даярдап бериңиз. Мына намазга кие турган болду. Сууну даярдап бериңиз. Келиң баштаңыз. Сиз мага жол башчысыз. Сиз окусаңыз мен дагы бекем болом деп кайра жылуу сөзүңүздү айта бериңиз. Иншалла ал дагы баштап калат. Анан өзгөчө үйдө жаттай албай атам, окуй албай атам десе, аны даватка чыгарып берсеңиз, 3 күн даватка барып келсе, ошол жактан үйрөнүп бекем болуп келет. Андан кийин иншалла фарыз намаздарды үйгө кармастан, мечитте азан айтты, мечитке барып келиңиз. Барып келгенче мен бул тамак кылып турам. Мечитке барып окуп келиңиз, мен төшөк салып турам. Мечитке барып окуп келиңиз, мен мунду даярдап турам деп мечитке көп айдасаңыз, мечитте урматтаган чөйрө бар, адамдар бар. Алар менен фикир алышып, алар менен сүйлөшүп, баарлашканда көп нерсени үйрөнөт, анан өзү дагы бекем боло баштайт иншалла. Ассаламу алейкум, таксыр. Аялга жумшалган акчада зекет катары болобу? Жок, урматтаган, аялыңызга жумшаганыңыз зекет катары болбойт. Балдарыңызга жумшаганыңыз дагы зекет катары болбойт. Балдарыңызга зекет деп дагы бере албайсыз. Ата-энеңизге дагы зекет бере албайсыз. Аны караганга сиз милдеттүүсүз, урматтуу тууган. Ошондон зекетти өзүнчө бир туугандарыңызга берсеңиз болот. Жакын туугандарыңызга берсеңиз болот. Өзүңүздүн балдарыңызга небере чебере кыбырашы бар. Ата-энеңизге чоң ата аларга не кылмайсыз, зекетти бере албайсыз, зекет өтпөйт аларга. Гитара ойносо болобу? Жок, бир тууганымыз, ойлогоңуз ошол калды элеми. Башка эле ойун ойноңуз, урматтуу тууган. Кыргызсыз ат менен ат чабып ойноңуз, сууга сүзүп ойноңуз, жаат ойноңуз, шахмат ойноңуз, урматтуу тууган. Шахмат мени күчөйтөт. Ошону ойноңуз болот, урматтуу тууган. Гитара, музыка деген нерседен алысыраак болсоңуз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз, эрине ыраазы болбогон аялдар жөнүндө дагы бир аз айтып
kılıp ketiniçi. Allah razı bolsun. Ya Allah. Erine razı bolbogan ayaldar Kuday saktasın. Negiziden urmattıgan ayaldar bul eriden razı boluş şart emes. Eriniz sizde razı kılışı şart emes. Balkim siz erinizde razı kılışlığınız şart. Men jalpı jaşlarga aytam. Sen ayalыңды razı kılışın şart emes. Ata-enеңді razı kılışın şart. Senden ayalın razımın dey turgan bolsa sen beyişke kirbeysin. Suyunu alba menden ayalım razı eken depçi. Ata-eneң razımın dey turgan bolsa beyişke kiresin. Ayaldar urmat tuğan sen köyüңden narazımın anın kıyamet günü surabayt sen razısın mı narazın mı deyt. Eriңdi surayt ayalыңdan razısın mı dep. Razımın dese ayal zatı beyişke kiret, narazımın dese beyişke kirbeyt. Fatima inemiz, Peygamber sallallahu süyüktü kızı Fatima inemiz, kүйөөsü Ali'ni bir ile sözüne narazı kılıp aldı. Bir jaman söz aytıp koydu dağın, jetimiz iki jolu keçirim suradı. Keçirip koyunuz bilbey aytıp alıpın, keçirip koyunuz ozumdan çıkıp ketти, keçirip koyunuz tamaşaladım mı de, keçirip koyunuz ikinci kaytalayım. Uşintip jetimiz iki jolu keçirim suraganda Ali razıyallahu biraz jılmaydı. Fatima inemiz korkup ıyılap atası Peygamberuzga bardı. Peygamberuz sordu, sağa ne oldu? Men oğlanızdı narazı kılıp aldım. 72 jolu keçirim suradım. Menin abalım kanday bolot? Peygamberimiz aytıdat kızıga, ey Fatima, eğer kүйөөң Ali'ni narazı kılıp öle turgan bolsoň, men sana janaza namaz okuwaymın. Ayal kişinin kүйөөsüne razı kılgandan dagı jakşırak amal bar ekeni kayaktan bilesin. Anday amal jok dedi. Oşontan urmatı ejelerim, ova, mende dagı karandaşım var, mende dagı ejelerim var, urmatı tuğan. Jezdeleri boyunca, kүйөөla boyunca anday kıldı, mınanday kıldı. Sen şükür kıl urmatı tuğan, şükür kıl. Al dese urmatı tuğan bir otola erkekler köp ketpe anan ken urmatı tuğan. Ar birinin özünün akısı var. Özgöçe ayal zatı mına uşunday urmatı tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaldarga aytkan, ayaldardın köpçülüğü dozokta bolat degen. Nege oşul kүйөөsüne narazı bolgondugu üçün ayaldardın köpçülüğü dozokta bolat degen. Peygamberimiz aytып menin sözüm emes urmat tuğan. Meni jek көргөндүк akыңız dagı jok. Kattуу aytты, jumşak aytты. Jok, men sizdi jakşı көргөндүктөн, ahiretiңizди oylogonduktan sizdi dagı beyişke kirsin. Beyişte sizdi men dagı көрgüm kelet. Oşon üçün aytып atam urmatı tuğan. Peygamberimiz ayaldardın köpçülüğü dozokta bolat degen. Nege erini narazı kılgandık üçün? Ayaldardın köpçülüğü narazı bolat. Ayaldardın köpçülüğü dozokta bolat. Nege hiç kanday sebebi jok talagını suragandık üçün. Men joğum ber jaşabаймын, sen hem uy sala albaysың, közüm jetpey atat, men joğum ber keleçegimiz jok dep hiç kanday sebebi jok talagını suragandık üçün bular dozok degen. Oşontan urmatlı menin ejelerim, urmatlı menin karandaşlarım, sizler toluk men şükürçülük kılыңыздар, sebebi jok. Talak surabaňyz, hiç kanday sebebi jok. Kүйөөňizge men narazımın dep, palançı mınday kiyiptir men kaçan kiyem, tigi mınday jeptir men kaçan jeyim, tigiler bul jaka es algany ketdi biz kaçan barabız. Jok urmatly, den soluňyz tazaby, üýde duaňyzdy kılıňyz, ibadatyňyzdy kılıňyz, kүйөөňizdi razı kılanyň hareketini kılıňyz. Owa, kebir erkekler var, kança kötermelegen sayın, kebir ejelerimiz var, maşallah uşunçalyk sonun üýde erkek, üýde ayal, köçede erkek bolup, kүйөөsündägi kak balasynday kılıp karagan ejelerimiz var. Alar albatta baş üstüne alar urmatı tuğan, urmattaybiz sizlerge tazim kılabız. Biroq oşonday bolsa dagı jalpı ayal katarına dep eskertip aytıp ötüp kettik. Sizler kүйөөňüzden narazı bolgonga akıňyz jok urmatı tuğan. Agam arak içip alıp ata enime kol kötöröt, jazasın bersem bolobu. Jok, siz bergenge bolboyt. Siz dua kılыңыз urmatı tuğan. Albatta Allah Taala özü berүүчü, jazasını berүүчü. Degel al sizden çoğun ağaňyz ken urmat tuğan. Oşoga köýrek dua kılыңыз, dostoruga aytyňız. Mına dosuňardy karagala, uşintip atat. Mına dosuňar tarbiýa alala, Allah'ın joluga alıp çykkyla dep aytyňız. Antkeni owa toora sura berdiňiz. Oorunu jaşyrsaň ölüm aşkere kılat deyt. Bul dagı özünçe bir ooro bolup eseplenет, dinsizlik bolup eseplenет. Mına şondan araktın aram ekendigi, mına uşunday arak içip algandan keyin al atasy kim, apasy kim bilbey kılat. Urmattap sylaganın ordunda kayra kol kötörüp kılat. Araktygy mına oşonda turat. Oşondan siz ağa sazasyny berbeňiz. Balkim ağa mümkün boluşunça ne kılыңыз köýrek jardam berip turup darylaşyň hareketini kılыңыз, özüňiz erişip Allah'ın joluga dawat kap çykyp ketiňiz. Men ekinci turmuşum menen jaşayım.
3 yıldan aştı. Birinci yoldaşım cevap berdis dep cevap berdim dep aytпаган, бирок закыз кыркылган. Ekinci nikem kabul bola berebi je sözü cevap alışım kerekpi. Negizden urmattan zakis kırkılgandığı bu özü oşol talak berdi degen söz bolat. Anan dagım taktaş ehtiyatlık üçün muftiyatqa barıp surаңыз бұл mesele oyuncaça. Muftiyattan surasanız inşallah özünüzdagi jüreğiniz tınç bolup anan жақсы жашап қаласыз inşallah. Assalamu aleykum. Ne det? Tak morep продукты боюнча суроо берейин дедим эле, халал болобу же харамбы кененирээк айтып. Не дейт? Море продукты дейби? Деңиз продуктарын деп атасызбы? Не деп атасыз? Деңизде биздин мазхаб боюнча море продукты болгондо биздин мазхаб Ханафи мазхабы боюнча балык гана, деңиздеги балык гана адал урматтуу туган. Балык гана адал. Балыкты ойлонбой жей бересиз урматтуу туган. Аны бисмилла Аллах акбар деп союп отурбайсыз. Алып келгенин башына алып салып туруп эле пышырып жей бересиз. Андан кийин ал жердеги эмнелер, рак жана башка нерселер биздин мазхаб боюнча алар адал эмес. Арам Имам Шафида гана адал. Мына ошондуктан бизде балыкты гана көбүрөөк жеңиз, каалаганча жей бериңиз. Саламатсызбы? Менин кызымдын аты Азалия деп койдук эле. Шариатта туура эле. Туура эле, өтө жакшы ат. Саламатсызбы? Менин кызымдын кийинки сурооду берсеңиз иншалла. Assalamu alaikum. Men Sadik'te muzika mugallim bolup işteyim. Baldarga ır bilerdi üretem. Anan Noruz neken жаңы жыл дегенде майрамдарга даярдоого туура келет. Шариатта кандай болуп калат? Ооба, ошол эле чөйрөдө боло турган болсо, баягы чоң сакталарга чыгарбастан эле, бийлети урдатып ал жака чыгарбастан эле, өзүнүн ичинде эле болсо боло берет. Албетте урматтуу туган, ал дагы керек нерсе негизденчи. Анан бизде биротоло эле бий дегенде эле кыска кийинип эле ачапат болуп көчөгө чыгып албасын. Ырда десе эле биротоло музыканы коюп даңгыра дуңгур болуп чыгып албасын. Негизден урматтаган акындардын ырыны жаттап, эне боюнча, мамлекет боюнча, жер боюнча, ата боюнча, дегеле Аллахтын улуктугу, бейиш, дозок боюнча ырларды үйрөтүп, некадан сабак берсеңиз боло берет. Албетте урматтаган биротоло аны сахнага чыгарып бийлетип, эркектерге, жаш кыздарды көрсөтүп кылган жакшы эмес урматтаган. Өзүнүн баягы садикте боло турган болсо, ошол жерде кылсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум устаз. Намазда attahiyatта отырганда сөмөйдү көтөрүп, урматтуу туугандар, ö менен үйүнү у кылып эле жаза турган болсоңуз, бизге ошол жазганыңыздай түшөт. Антпесе ар бир жерде суроолор келип калат дагы, бизге окуш бир канча таталдашат. Ошондуктан кийингилерге сабак у кылып эле жаза бериңиз. Ассаламу алейкум устаз. Намазда attahiyatта отырганда сөмөйдү көтөрүш жөнүндө түшүндүрүп айтып бериңизчи, кантип туура көтөрүш керек? Урматтуу туган, бул боюнча талаш тартыштар бар, сөздөр бар. Урматтуу туган, сүннөттү аткара турган болсоңуз, туура аткарсаңыз аткарыңыз. Сүннөт, мындан башка амалдарыбыз толтура, урматтуу туган. Анан бизде ким мусаннифи жок, мусанниф деген автору жок бир китеп жазылып калган. Ал жерде арам деген дагы биздин эски молдолор, дегеле жакшы өткөн молдолорубуз бул сөмөй көтөргөнү өзү сүннөт. Бирок эске көтөрүп өзгөчө мына ош тарапка ала турган болсоңуз, карыган аксакалдар муну жек көрөт. Муну Фарз Айын деген китеп экен, кыскасы эч кандай автору жок. Ошол жерде жазылып калган, колду көтөрүш эмне деп калган, муну арам деп билип калган аларчы. Ошондон ал жакка алып көтөрсөңүз, сизди сразу эле ваххавизм деп калат да. Анан муну көтөрүшлүк өзү, кол көтөрүш ишараты сабабы деп коет. Бул өзү сүннөт, акыйкатта сүннөт. Хадистерде келген, урматтуу
турган. Анан фитне боло турган болсо, кээ бир жерде ушуну көтөрсөңүз эле сиз ваххабизмсиз, сиз салафизмсиз, сиз дегеле башка бир бузуку тармактагыдай көрүнүп каласыз. Ошондуктан фитне боло турган жерде көтөрбөй эле коюңуз. Мунун эң туурасы ошол ашхаду ан ла илаха иллалла дегенде көтөрүлөт. Мына ал жагы арабтарда 3 болуп эсептелет. Тегереги бул 553 деп айтылына турмат туган. Мына ошондуктан муну илимдүү адамдын алдыга барып, кайсыл жерде көтөрөм, кандай болгондо түшүрөм, анан титиретип туруп берем, же жөн эле көтөрүп эле кайра түшүрөм, жазамбы? Мына ушуларды бир өзүңүз жакшы кармаган устаздын алдыга барыңыз дагы, жакшы кармап алыңыз урматтаган. Бул боюнча Чубак ажы устазыбыз да айткан, Максат ажы устазыбыз да айткан. Ошолорду көрүп туруп толугу менен. Анан чынын айтканда мен өзүм муну кылбаймын. Ачык эле айтайын, мен муну ишаратсыбам, мен өзүм кылбаймын. Анан кандай кылам, кандай кылыш керек, неге сиз кылбайсыз? Кыла турган амал толтура урматтуу туган. Себеби чынын айтканда биздин айылда өзгөчө, ош тарапта муну кылдыңбы, сразу ваххабизмге чыгарат, же болбосо арамга чыгарат, же болбосо бул дагы ошолордон экен деп билет. Ошолор ким экенин өзү деле түшүнбөйт. Мындай кылышлык сүннөт. Бир хадисте келген урматтаган, пайгамбар ушундай кылганда шадан ла илаха иллалла деп көтөргөндө бул шайтандын белиге найза сайгандай болот деген урматтуу туган. Пайгамбарыбыз ушундай кылып кылганда кафырлар айткан, көрдүңбү, бул сыйкырчы сыйкырлап атат деген дагы сөздөр болгон. Эң негизгиси бул сүннөт экендигинде эч кандай талаш тартыш жок. Албетте кандай кылса туура болот, аны устаздын алдыга барыңыз дагы толук өзүңүз көрүп алыңыз. Ассаламу алейкум. Таксир кандайсыз? 40 күндүк даватка канча акча кетет? Азыр менин билишимче 12 000 болуш керек. Продукта кымбаттады, 12 000 болуш керек. Ошончон алсаңыз сизге 40 күнгө толугу менен жетет деген сөз. Ассаламу алейкум устаз. Шайтан биздин жаныбызда дайыма жүрөбү, намаз окутпай азгырып туруш үчүн. Абада сиздин жаныңызда жүрүш ары турсун, кан тамырыңызга кирип алып, кан таңыңыз менен кошо айланат. Оюңузду бузуш үчүн, намазыңызда оюңузду ачыратыш үчүн ал мына ошондой болот. Ошондон намазда турганда сиз кыла турган жер менен мурдуңузду учуңузду карай турган болсоңуз, оюңуз көпкө бөлүнбөйт. Деги эле намаздан сырткары дагы отурсаңыз, шайтан алейхилана түрдүү жаман фикирлерди сала берет. Деги Кудай барбы, бар болсо ким жараткан депчи. Ал сизге эмес, бизде деле болот. Ошол үчүн да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, сол тараңа түкүрүп туруп, аузу биллахи минеш шайтанир ражим, таш бараң кулуңан шайтандын жамандыгынан сактаныш тилейм деп ордуңуздан жылып кетсеңиз, андан ал качып кетет, оюңуз кайрадан түздөлүп, жакшы ойлор келе баштайт. Ассаламу алейкум устаз, бир суроо, машина саттым эле 15 күндө берем деп акчасын бере албай 45 күндөн кийин машинаны алдым. Машинанын ремонтуна бир аз акча кармасам болобу? Болот урматтаган 45 күн деген сегизи урматтаган өзү ошондой нерседе соода сатыктачы 15 күнгө берсең берет эмес, кагазга жаздырып алсаңыз, через нотариус деп коебуз го, нотариус аркылуу кагазга жаздырып алсаңыз сизге жакшыраак болот. Сен 15 күндөн кийин дедиби, андан кийин машинаны кайрадан алганга ал канча ал колдонду, канча иштетти, канча нерсеси бузулду, ошолого карап туруп анан акчасын чыгарып алсаңыз болот. Пайгамбар ошондон сахабалар айткан, силер сооданын илимини билбесеңер соода кылбагыла деген. Аза бизде сооданын илимин билбей эле бардыгы чыгып алдык. Ошондон кимге пайда болуп атат, кимге зыян болуп атат, кимге зулум болуп атат, кимге жапа болуп атат, аны билбей эле ар бир адам өзүнүн пайдасын көздөп калган да. Ар бир адам өзүнүн пайдасын көздөп калган. Мен деле чынын айтканда машина алып ошону менен иштейм урматтаган. Каласаңыз кээ бирде адамдар мына ушундай да. Срочный алам болду, мага жакты деп алып кетет, 2 күндөн кийин кайра алып келет. Неге сен жакпай калды? Эмнеси жакпай калды? Просто ал барчу жерге барып келди, жумушу бүттү да. Кой, кечирип койгон мен, андай болбойт соода урматтуу туган. Бүттү, кетти. Мына ошол нерселер сөзсүз каралыш керек. Кудайдын бар экенин далилдеп бергилечи. Сиздин ушул жазганыңыз өзү Кудайдын бар экендигине далил. Сиздин ошол сүйлөп атканыңыз өзү Кудайдын бар экендигине далил. Кудай жок боло турган болсо, сиз жок болмоксуз. Өзүңүз жок болмоксуз урматтуу. Кудай жок боло турган болсо, сиз колуңузду иштете алмак эмессиз. Сиз телефон иштете алмак эмессиз. Ага ал суроо дагы бере алмак эмессиз урматтуу туган. Ошол бар болгондугу үчүн, мээримдүү болгондугу үчүн, ырайымдуу болгондугу үчүн ушундай суроо берсеңиз
дагы сизге ырыскыңызды берип атат. Ушундай суроо берсеңиз сизге ден соолук берип атат. Ушинсеңиз дагы сизге не кылып атат, урматтаган, өмүрүңүздүн акырга чейин сабырдуулук күтүп атат. Бул өзү Кудайдын бар экендигинин далили мына ушундай. Жок боло турган болсо, сиз бул өзүңүз жок болмоксуз да. Мына ушул өзүгө сизде акылыңызды иштетсеңиз ушу жетиштүү болот, урматтаган. Акылыңыз болбой жок боло турган болсо, эмне кылат? Сизге бүтүндөй көрсөтүп койсо деле, жоо сыйкырлап койду дей бересиз. Анткени пайгамбарыбыздын доорундагы имансыздар дал мына ушундай болгон. Пайгамбар болсо кандай айды бөлүп берчи деди, айдыга бөлүп берди. Бул бизди сыйкырлап койду. Сыйкырласа жанындагы адамдарды сыйкырлайт. Башка мамлекеттен көрүнүп атпайбы айдын бөлүнгөндүгү? Дагы кандай болуш керек, урматтаган? Андай кылсаң, мындай кылсаң, бардыгын кылды. Пайгамбар болгондо дагы көрдүңбү бул ырчы да, көрдүңбү бул сыйкырчы да, бул көздү боёду да, мына ушундай да деди, иман келтирген жок. Ошондон мусулман менин туугандарым, жана ушул сурооду берген адам Алла Таала сизге акыл берген. Макулбу? Акыл берген. Акылыңызды терең ойлонуңуз, урматтаган. Алла Таала Куранда ачык айткан, өзүңдүн эле нафсыңды карачы, өзүңдүн кыла. Бу сиздики эмес. Бир кез келет, көзүңүз көрбөй калат, кулагыңыз укпай калат, тилиңиз сүйлөбөй калат, колуңуз кармабай калат, бутуңуз баспай калат. Ошондойго жеткирбестен, бардыгын сый менен келсеңиз, өтө жакшы болот. Сый менен келбесеңиз, ый менен келип каласыз, урматтуу тууган. Андыктан сиз өтө акылдуу адамсыз. Демек ушул сурооду бердиңиз, сизде бир нерсе ойгонгон. Андыктан не кылыңыз? Терең ойлонуңуз, дагы келе калсаңыз, мына ушул. Бир адам Аллахтын, Кудайдын бар экендигине 1000 далил келтириптир да. 1000 далил келтириптир. Ошону бир жөнөкөй эле кемпир айткан. Кудайдын бар экендигине 1000 далил келтирди. Демек, мунун жүрөгүндө 1000ден ашык шеги бар экен деген да, урматтуу тууган. Шек, ой, муну берсе деле дагы ал тиягына шектенет, муну берсе да дагы. Ошентип отуруп 1000ден ашык далилди алып келип койсо деле, урматтуу тууган, эмне болбойт? Ал көтөрүлүп кетпейт. Ошондон сизден бар турган турпатыңыз бул өзү Аллахтын, Кудайдын бар экендигинин далили болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум, Али Нур деген ат койсо болобу? Алинин нуру боло берет, урматтуу тууган. Коя бериңиз. Ассаламу алейкум, устаз, Алла разы болсун. 6 жаштагы Умар балам кары болгусу келет, дуа кылып коюңуз. Амин, амин. Аллах Субхана таала зенне зенин кошуп, ошол 6 жаштагы балаңыз Куранды толугу менен жаттаган алим, кари, салих инсандардын катарында болсун. Ассаламу алейкум, устаз, кандайсыз? Ден соолугуңуз, иштери жакшыбы? Менин келинчегим мен менен ажырашам деп тарынып жүрөт. Балдарымдан да баш тартам дейт. Ысытма дуа окутсам болобу? Ысытма дуасы жок, урматтаган. Курандагы аят бар. Аллах Субхана аяты. Ошол Куранды көбүрөөк окуңуз. Сиз аны окутсам деп эле өзүңүздү оңдоңуз, урматтаган. Себебин сураңыз. Эмне үчүн ал сизден ушунчалык тажап калды? Эмне үчүн калаберсе балдарды дагы кечкенге ал даяр, баштатканга даяр болуп калды? Айыпты өзүңүздөн издеңиз да, урматтаган. Анан Куранды көбүрөөк окуңуз. Аллах Субхана Куранда аяттарда келтирген. Ошол балким, урматтаган, аны окуп эле сиз өзүңүз оңолбосоңуз, баалыбыр ал сизге болгон ысыбайт. Анткени жүрөк мына ушундай бир муздап калгандан кийин кечириш оңой, унутуу кыйын да. Макул, кечирдин балдардын атасы деши мүмкүн, урматтаган. Бирок унутуу кыйын. Сиздин жанагы жаман адатыңыз, сиздин ошого болгон мамилеңиз аны не кылат? Унуттура албайт. Ошондон биринчи өзүңүздү оңдоп, кемчилигиңизди издеп, эмне себептен ал ошол деңгээлге барып калды? Балдардан баштатат деген бул не деген сөз, урматтуу тууган? Ошондон кемчиликти өзүңүздөн караңыз дагы, барып кечирим сурап, оңолуунун аракетин кылыңыз. Мана мен оңолом, керек болсо 40 күнгө, керек болсо 4 айга даватка чыгып келем, намазды баштадым, манеке келеми сен айткандай жашайлы деп көрүңүз. Балким, урматтуу тууган, чынында эле окуңсоңуз, мурдагыдай сүйүү ордуна келип калышлыгы мүмкүн. Ассаламу алейкум, устаз, сиздин медресеңиздин адресин айтып коюңузчу. Аллахым разы болсун. Менин медресем Агыргы жаңы конушунда Мухтар Өмүр Акынов менен 40 кыз көчөсүнүн кесилишинде. Мухтар Өмүр Акынов мурдагы бул Гагаринанын уландысы, анан 40 кыз көчөсүнүн кесилишиндеги Имам Саракси атындагы медресе, ошол адреси. Биздин үй бүлөбүзгө дуа кыла келсин, бизге да умра насип этсин. Машалла, биз умрага кеткенде суроолор берген окшойт, ошондо албетте жалпы бардыгыңыздарга дуа кылдык. Унуткан жокпуз, урматтаган. Сиздер бар, биз бар.
var. Alhamdulillah Allah Taala sizlerden ушундай дуа үмүт кылып, sizlerden ушундай суроо бергениңиздер үчүн 6 январ күнү Куранды башынан аяга окуп бүтүп, жалпы элибизге, жерибизге, мамлекетибизге дуа кылдык. Машалла, чуу дегенде Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Быйылкы жылдын башында 6 январ күнү Куранды башынан аяк ошол Машалла харамда отуруп окуп бүтүп, жалпыңыздарга дуа кылдык. Иншалла Алла Таала кабыл кылган болсо, элестетиң, ошол Меккеде бир рекет намаз окусаң 100.000 рекет намаз окуду деген сооп болот. Бир Куранды хатым кылдык, 100.000 жолу Куран хатым кылды деген сооп болду. Бардыгыбызга кенен жетет. Андыктан бардык жалпы мөмин мусулмандарга, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге чын жүрөктөн дуа кылып келдик, алхамдулилла. Менин жашым 49 жашта, намаз окусам мээме кирбей жатат. Дааватка чыксаңыз ошол жакта кирет. Үйдө олтуруп алсаңыз сизге мээңизге телефон кирип атат, балдарыңыз кирип атат, кыздарыңыз кирип атат, башка проблемалар кирип атат. Ошондуктан аял киши болсоңуз мастурат жаматка чыгыңыз, эркек киши болсоңуз өзүңүз бой жаматка чыксаңыз ошол жерде телефон өчөт. Жалпы адамдар бардыгы Куран окуп атат, чөйрө ошол болот. Айласыздан окуйсуз, мээңизге бат эле кирип калат. Үйдө отурганда сиздики эмес, мага деле кирбейт, чын айтканда. Мен деле даярданганда үйдө отуруп эмес, медресеге келип, балдар менен кошо даярданып, анан сабакка келем урматтаган. Үйдө отурганда жок, ал чалат, бул чалат, аялым болот, балдарым ызычы, тополоң. Анан эле оюң башка жака кетет, иш кылыш керек деген нерселер сиз эмес, меникиге дагы кирбей калат. Устаз 60 чыккан аял киши жолдошу каза болгон болсо, умрага барыш үчүн сөзсүз баласын же бир тууган инисин баласын ээрчитүү зарылбы? Сөзсүз зарыл. Махрам деп кое турматы тууган баласы болсун, бир тууган иниси болсун, бир тууган агасы болсун, бир тууган таекеси болсун, кыскасы махрам ошол менен барыш керек. Бизге эле 60 жаш болгон менен урматтаган, ал жакта 80 жаштагы аксакалдар бар. Бизге 60 жашка кары дегенибиз менен урматтаган, ал жака мына ошондой. Дегеле пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, аял заты 3 күндүк сафарга махрамсыз чыгышы адал эмес деген. Бул деген сөз арам. Арам ишти кылып барып кантип дуа кылып ыйлайт, ага мен түшүнө албайм. Ошондуктан сөзсүз махрам болуш керек. Ассаламу алейкум, таксир 3 ул 2 кызым бар, дуа кылып коюң. Сураныч, Аллахым разы болсын. Амин. Аллах Субхана Таала ошол уулдарыңыздын, кыздарыңыздын иманына бекемдик берип, бекем иман берип, ушуларды дагы алим, салих инсандардын кошуп, акыры кыяматта сиздин өзгөчө ата-энесинин башына алтындан тажы кийгизе турган инсандардын катарында болсун. Ассаламу алейкум устаз, ажыга бир кишиге канча акча кетет? Барып келгенге рахмат. Ажылыкка билбейм, быйылгысын баасы чыга эле урматтаган. Былтыр 3,5 миң болду окшойт, быйыл дагы кымбаттады десе дагы көтөрөт. Анын баасыны муфтият чыгарып берет. Анан умрага дей турган болсоңуз, умрага бир кишиге азыр жол киреси $1450 боло турган болсо, $200 жеген ичкен кичине бир хадия алып келгенге жетет. Ошондо $1650 болсо, умрага барып келе алат. Умрага барышлык сүннөт, ажыга барышлык бул байларга фарыз. Ассаламу алейкум, балама дуа кылып коюңузчу. Аты Рамазан. Машалла, Рамазан айында төрөгөн окшойт. Аллах Субхана Таала ушул уулуңузду элибизге, жерибизге, мамлекетибизге пайдасы тие турган, дегеле дин минетини кыла турган инсандардын катарына косун. Алла разы болсун. Жеңе менен урушуп кеткен элек, агам менен сүйлөшүп турам, бирок үй бүлөсүз кирип чыкпай калды. Эмне кылсак болот? Бирок үй бүлөбүз кирип чыкпай калды, эмне кылсак болот? Кечирим сураңыз, барып кечирип коюңуз. Менден кетти. Экинчи кайталабайын, айланып кетейин, тегеренип кетейин. Болду, не десеңиз бардын кылайын, бизди кечириңиз деп кечирим сураңыз дагы. Аны менен үй бүлөгө кирип чыгып, жеңеңиз менен дагы толук бир тууган акеңиз менен дагы сүйлөшүңүз. Негизи эркекти эркек кылган аял кишидей турматтууган. Мына ошол аялдар өздөрү бир туугандарды ажыратпастан балким бириктирип өздөрү кечирим сураса жакшы болот. Бирок сизден кемчилик кеткен болсо дагы, кетпеген болсо дагы биринчи сиз кечирим сураңыз дагы, тууганчылык байланышты бекемдеңиз. Азыр өзүңүздүн бир тууганыңызга кирбей туруп, мени же болбосо башка илимдүү аалымды чакырып чай бергениңиз бул татыбай турган нерсе да, урматтуу тууган. Канчалаган жерге барабыз, өзүн бир тууганын чакырган эмес, өзүнүн бир тууганы менен катташпайт. Анан үйгө аалымдарды тоссом, анан чай берсем,
Haram. Ооба, жакшы нерсе урматтаган. Бирок сенин милдетиң биринчи өзүңдүн бир тууганың менен байланышың, бул милдет. Ошонун кечирим сурашың, ошону менен мамилени бекемдеген, анан калгандарга бара турган болсоңуз урматтуу тууган, андан кийин себеби бир тууганыңыз бул эң жакыныңыз мына ошол. Аны менен тууганчылык байланышты үзө турган болсоңуз, Алла Таала сиз менен үзүп коюшлук коркунучу бар. Андыктан туугандар бардыгы жарашып, кечирим сурап, булар байланышты бекемдеш керек. Дамылла ибн Таймия ибн Кайым туурасында айта кетсеңиз, Алла разы болсун. Булар өзүнүн учурунун аалымдары болгон урматтаган, бирок бизде мында азыр кааласаң бөлүнүп калганда, Салафит, Хизбут, анан Хизбут Тахире деп бөлүнүп калган. Чынында эле булардын илимини урматтап, илимини сыйласаңыз болот урматтаган, бирок биздин Ханафи мазхабка каршы айтылган сөздөрү бар болгондугу үчүн биздикилер не кылат, муну көп тыңшабайт, муну көп укпайт. Өзгөчө азыр биздин машалла Чубак ажы устазыбыз бар, ошону угуңуз. Ал болсо Абдушукур устазыбыз бар, болбосо Максат устазыбыз бар, Садыбакас устазыбыз бар, кийинки чыгып кеткен жаш устаздарыбыз бар. Ошолорду уга бере турган болсоңуз, иншалла бул өзүбүздүн Ханафи мазхабтагы дегеле өзүбүздүн ишеништүү бизге элди, жерди, мамлекетибизди көргөн, күйгөн аалымдарыбыз, устаздарыбыз, Кудайга шүгүр көздөрү тирүү, кадырлап калайлы. Анан Чубак ажы устазыбызга окшоп, өткөндөн кийин көчөгө ат бересиңби, мечитке ат бересиңби дегеле мамлекетти Чубагыстан кылып койсоң дагы анда кеч болуп калат. Ошондуктан өзүбүздүн устаздарды угуңуз, өзүбүздүн устаздардын китептерин окуңуз, иншалла адашпайсыз. Атам арак ичет, эмне кылсак болот? Дарылаңыз, урматтуу тууган, дарылаңыз, көбүрөөк дуа кылыңыз, даватка алып чыгыңыз. Анын чөйрөсүн оңдоңуз, чөйрөсүн. Атаңыздын демек ал өзү эле алып келип иче бербейт. Көп адамчы качан достору келгенде, качан ошол ичкен адамдар келгенде анан иче баштайт да. Көпчүлүк адам өзү ичпейт, болду таштайм дейт. Досу келет дагы нал алып кой, мени дебейсиңби, неле болуп атасың дей бергендиктен айла жок ичип калышат да. Мына ошондуктан алардын чөйрөлөрүн оңдоңуз. Айшата ичкен адамдарга көп аралаштырбаңыз. Балким даватка алып чыгыңыз, мечитке барыңыз, жанында көбүрөөк жүрө турган болсоңуз, иншалла ал дагы такыба болуп, илимдүү болуп, аракты көргөндө куса турган болуп калыштыгы бул эч кандай таң калыштуу нерсе эмес. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Биз тигүү цехинде иштейбиз, намазканабыз бар. Талим өтчүк, жарым саат намаз окугандар, арабыздан бирөө талим өткөнбүз, туура эмес, мечиттен уруксат болуш керек дейт. Ошентип талим өтпөй калдык. Жок, өтө бериңиздер, урматтуу тууган. Сиздердин талим деген ал мечиттен ким эмес сизге уруксат берип, ал жерде келип кеткен адамдар, ошол барылар эле, ошол машалла кыргызча китепти аластагын, эки намаздын фазилетини, орозонун фазилетини, деги эле берешендиктин фазилетини, Куран окуганын фазилетини окуйсуз, сонун экен, окуш керек экен дейсиз, бир аз болсо дагы түрткү болот, урматтаган. Ошентип ал жерден окуй бериңиздер, өзүңүздөр ошол жерден бөлүшүп аласыздар, өзүңүздөр кайра баштап алыңыздар. Ошончо, ошон менен береке болот, ошо менен ынтымакта болот. Ошол окулуп тура турган болсо, цехте уурдагандар азыраак болот. Ошентип китеп окулуп тура турган болсо, пайгамбарыбыз айтты, Куранда ушундай экен деп, кыргызча котормосу да, ошону окуп турсаңыз, урматтуу тууган, өз ишини бекем кылгандар көбүрөөк болот. Антпесем жок, шайтан азгырат, салып кой, алып кой, билбейт, көрбөйт, сага ишенет деген нерсе пайда болот. Антип өзүңүздү бузуп аласыз, урматтуу тууган. Саламатсызбы устаз, ажырашкан харамбы? Жок, урматтуу тууган, негизиден ажырашуу себебинен боло турган болсо, шариатта машруу, шариатта бар нерсе. Бирок себеби жок боло турган болсо арам. Себеби дегенде, урматтуу тууган, эмне болуп калды? Экөө динди тургуза албай калды. Экөө такыр келише албай калды. Ошондо келишим менен эле болду, сен өзүңдүн бактыңды издеп көр, мен өзүмдүн бактымды издейм. Макулбу, бактылуу бол деп эле ажыраса, бул шариатта бар нерсе, урматтуу. Ооба, арам десек деле болот, урматтуу тууган. Анан арам болгондо кандайча, эгерде себептери бул өзү машрук нерсе, шариатта бар ажырашуу, качан Аллахтын өкүмүнө тургуза албай калган учурда.
Толугу менен урматтуу турган. Экөө чынында эле бири-бири менен ынтымакта жашай албайт, көз жетти болду. Ошондо да ажырашканда ынтымак менен эле бактылуулук болуп эле үй бүлөсү дагы толугу менен бактылуу болсун, багыны таап ал, багың ачып келсин, сен дагы үйлөн деп, мурдагыдай эле үйлөнүү эмне кылсын, ата-энелери байланышып жүрө берсин. Бизде ажырашты дегече эле не болуп калат? Кудагы чоң бир душманга айланып калат да. Анан кийинги аялы менен дагы жашатпаштын аракетин кылат, кийинги күйөөсү менен дагы жашатпаштын аракетин. Жок, урматтуу турган, мындай эмес. Ал эмне кылды? Экөө бир сынап көрдү, болбоду. Кандайча, мисалы экөө жашап көрдү, балалы болбоду. Врачтар айтты, каныңар бир экен, экөөң балалы боло албайсыңар. Ошондуктан эмне кылды? Башка бирөөдөн сынап бактыңарды сынап көргүлө деди. Макул. Экөөбүздүн каныбыз бир экен. Дегеле эмне туура келбейт экен, кыскасы, экөөбүз врачтардын айтуучу боюнча балалы боло албайт экенбиз. Сен башка бирөөгө турмушка чык, мен бирөөдү үйлөнүп көрөйүн. Мына ошентип ынтымак менен ажырашса бул боло турган иш. Мына ошентип урматтуу караңыздарчы. Вакыт деген вакыт. Вакыт бул учкан куш, вакыт бул кылыч. Сен кетпесең ал сени кесет дегендей, мына ошентип 1 саат вакытыбыз өтүп кетти. Иншалла Аллах таала мүмкүнчүлүк бере турган болсо, кийинки 3-күн күн дагы 5-тен 6-га чейин сиздер менен бирге болобуз. Андыктан урматтуу кайрадан түз эфирге ден жолукканга чейин Аллах таала aman sağ salamata kaltırsın. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kışga toluk jardan bergen. Elibizge, jerbizge, mamleketibizge tınçlık, ıntmak, birimlik bergen. Ar bir adamdan tilegen maksatlarına alızın jetkirgen. Bir rahmetke ya Erhamur Rahimin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.